Assalamu alaikum урматтуу достор, урматтуу мекендештер, урматтуу жалпы Ош шаарынын тургундары. Ош шаарындагы беспредел бул токтобой койду. Тилекке каршы жаңы бийлик келсе дагы эски система иштеп атат. Биздин үмүтүбүз акталбады. Биз мына кечээ шаардык кеңеште биздин Кыргызстан саясий партиясынын Ош шаарында бир 25 миңге чукул ел колдоп добуш берип жеңишке жеткиргенбиз. Мына бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай БШК олчойгон мыйзамды бузуп туруп мандат эртең берилет деген күнү ушунча күн күтүп турду да шайлоодон четтетип койду. Эми мындайча айтканда ошол элдин биздин добушубузду бир топ адам чечип койду дагы, грубо айтканда элдин бетине түкүрүп койду. Жана мына элге жолдомо берип койду. Мандатты только байлар алыш керек. Элим деген адам албаш керек деген нерсени да. Мындайча айтканда уурулар, добуш сатып алгандар, ошол эски мыйзамды бузгандар келсин деп силерге мына жолдоп койду, мына бизге. Мына ушундайлар депутат болсун деп. Муну айтканын себеби мына азыр шайлоодон четтетилбеген партиялардын бардыгы эң күлкүнүчтүүсү ушул да. Толгон токой фактылар менен, далилдер менен шайлоо күнү акча таратып аткан жерлеринен, админ ресурс колдонуп аткан жерлеринен кармалды. А ошону бирок бийлик дагы, жергиликтүү бийлик дагы, БШК дагы көрмөксөн, укмаксан. Бул элди мындай мазактаганы да. Биз калагандай кылабыз деген болуп атат. Биз айткан болот, биз калаганыбызды кылабыз дейт дагы. Өздөрүнүн оюна келгенин ким буларды укпаса, ким таза болсо, ким жакшы жаратман болсо, ошолордун бутун тосуп бууп, мына 30 жылдык жашап келген акыбалыбызды кайра улантып берели деген элге программаны берип койду. Бул бийликке бул жакшы нерсени алып келбейт. Бул сыйын кетирет. Эртеге элдин алдына келип, мен таза шайлоо кылдым, же таза шайлоо кылганы жатам деп айтканы уже тили кыска болуп калат. Уже башталат. Эртең соц тармактан болобу, башкадан болобу. Себеби буну элдин баары көрдү да. Туурабы? Кайсы ууру партия экен, кайсы админ ресурс колдонгон партия экен, кайсы партия асмандан голос алып келгенин элдин бардыгы билет. Муну көрдү. Эч ким көрбөсө дагы бир жөн эле. Муну бардыгы билет. Бирок ошону дагы элди мындай келесе ойлоп атат да буларчы. Ошончо факты турса, БШК болчойгон мыйзамды бузуп, эч кандай бир факты далили жок таза бир партияны шайлоодон четтетип атат. Кана калыстык. Учурдан пайдаланып, президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылам. Сиз президент болорго чейин президент болгонго чейинкисин айтпай эле коеюн эми, ал кезде өттү кетти дейин. Мына азыр президент болуп атканда сиз айткан сөздөрүңүз бар, элдин алдына келип дагы таза шайлоо, адилеттүү шайлоо, калыс шайлоо, элдин каалоосу болот деген сөздөрүңүз, убадаларыңыз бар эле. Бирок тилекке каршы андай болбойт. Билбейм негедир сизди мына Ош тарапка тилиңиз өтпөй аткандай да. Сизди же кайсы бир күчтөр укпай аткандай. Бул мындай болбойт. Элдин баары азыр нааразы. Таза партияны чыгарып салышты. Сиз ошол айткан сөздөрүңүзгө туруп, мына мага ишенбесеңиз, эгерде ишенбесеңиз, мына Ош шаарына келиңиз. Ош шаарына келиңиз дагы, бирок мындай тандап элди чакырбай, общий элге объявление бериңиз, элди ошондо сизге чыгып айтсын. Бул азыр можно да исправить. Элге жөнөкөй, чындап мындай жөнөкөй элден сураңыз, кандай болду шайлоо? Ким кандай иштерди жасады десеңиз айтып берет. Өзүңүз дагы соц тармактардан көрсөңүз керек ошол шайлоодогу добуш сатып алууну, админ ресурстарды. Билбейм, сиз эгерде ошолор менен эле тилиңиз бир болуп, унчукпай көрмөксөн, билмексен болуп коюп жүрсөңүз, анда билбейм. Анда бул кайрылуунун деле бир кажети жок, себеби деле жок. Бул уже пустой жер болуп калат ошол. Эгерде биздин Кыргызстан саясий партиясы чындап эле мыйзамды бузган болсо, далилдерди, фактыларды алып чыксын элге. Анан баарына мыйзам бирдей болсун. Сиз буну убада бергенсиз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мыйзам баарына бирдей болот дегенсиз.
Демек бардык партияга далилдер бар, фактылар бар. Бардыгы шайлоодон четтеш керек. Жана ошондой эле ошол учурда БШК дагы тарасын. Себеби БШКнын мүчөлөрүн билесиз. Ар бир партиядан барган адамдар, алар өздөрүнүн партиясын эч качан шайлоодон четтетүүгө жол беришпейт.